Жетекчи менен депутат айымды бири-бирине каршы коюп кайым айтыштырган Ош облустук филармониясынын алдында турабыз. Дал ушул Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония канчалык деңгээлде капиталдык ремонтко муктаж, алдыда кенен чагылдырып беребиз. Маселе алгач парламентте көтөрүлдү. Ош облустук филармониясынын абалы тууралуу билдирүү жасаган эл өкүлү 22 жылдан бери башкарып келе жаткан жетекчисин да алмаштыруу керек деген пикирин кошумчалаган. Бирок ошол эле тешилип калган полдорду, түшүп аткан дубалдарды бир оңдосок болот беле деп. Кудай буюрса, бир капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Анан ошо 22 жылдан бери бир жакшы жыйынтык келбегенден кийин, возможно, нужно пересмотреть. Есть новые кадры, есть молодые, которые готовы сотрудничать. Ошондо эске алсаңыздар деген сунуш. Ал эми Гүлшайыр Садыбакасова муну көп жылдык эмгекти куру доомат менен жокко чыгаруу деп баалаганын айтат. Мындан улам Кыргыз Республикасынын эл артисти депутат айымдан билдирүүсү үчүн кечирим суроону талап кылды. Ошондой эле жылдар аралыгында филармония үчүн жасаган эмгектерине токтолду. Мен кечирим сурасын деп атам. Материалдык техникалык базаны 350 миң эле сом болчу мен келгенде. 20 миллион сомго көбөйтүп койдум да. Бул деген 3 комплект аппаратура, световой эффектлер, бүт жамаатыбыздагы музыкалык аспаптар бардыгы каржыланды. Экинчи борбор калаада көзгө басар 4 ири республикалык маданият мекемеси бар. Алардан Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры былтыр республикалык бюджеттен 16 миллион каралып капиталдык ремонттон өткөн. Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драма театрынын имараты Өзбекстан Республикасы тарабынан ремонттолду. Токтогул Сатылганов атындагы китепканасы көп жылдан бери этап-этабы менен оңдоодон өтүп келет. Ал эми облустук филармонияга республикалык бюджеттен такыр каражат бөлүнгөн эмес. Убагында кинотеатр болгон мекеме филармонияга ылайыктуу эмес. Мындан улам жетекчиси Садыбакасова 6-7 жылдан бери жогорку кеңешке, министрликке имаратын кеңейтүү, жаңыдан куруп чыгуу боюнча долбоорун сунуштап келет. Бирок жаңы филармония курулат деген себептер менен улам артка сүрүлүп, колдоо таппай жүргөн. Маалыматты Маданият министрлигинин өкүлү парламентте тастыктады. 7-жылы Космос кинотеатры болуп курулган, 2007 жылы Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармония болуп өзгөргөн. Азыркы күндө филармония толук капиталдык ремонтко муктаж. Анан ушул жерге бир жакшынакай филармония салып бергиле. Жок, мамлекетибиздин күчү жетпесе, бизге реконструкция кылып бергиле. Мына ушу эки залыбыз бар да, ушунун ортосундагы дубалды, эки сахнанын ортосундагы дубалды алып салып, кеңейтип, 1000 адамдык филармонияга айландыралы деп, шундай асыл тилектерим менен чуркап, сметалык немелерин жасатып, баягы курулчуларга. Ошентип жүрөм, чуркап атам, министрлер билет, мына акыркы 3-4 министр аябай жакшы билет. Жогорку кеңешке жаздык, президенттерге чейин жазылган бул. Ал кезде премьер-министрлер болчу да, аларга да жазылганда анан бир гана Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония эмес, Ош облусундагы маданият мекемелеринин 90% эскилиги жеткен начар абалда. Бул жаатта маданият башкарууга эмес, кам көрүүгө муктаж болуп келет. Өз учурунда көрүүчү күйөрмандар маданий мекемелерге көңүл бурууга чакырышты. Эми бул элибиздин, өлкөбүздүн жүзүнө дүйнөгө маданият таанытып келген. Анан бир чыган агайыбыздын сөзү бар, маданият башкарууга эмес, камкордукка муктаж, камкордук көрүшүбүз керек деген сөзү бар. Ошондуктан албетте республикалык бюджеттен каржылана турган мекеме ишканаларыбыздын капиталдык ремонтун жасоодо биз дагы алсыз болуп калып атабыз. Кандай десем, абалы каралбай калганда көрүп эле турасыңар. Эми мен бирөөнүн жамандандан алысмын. Сыртынан деле көрүнүп турат. Ичи деле анча эмес. Эшиктерден заманбап эмес, эскиче. Кичине мүмкүн мамлекет көңүл бөлбөй атабы, чыгылып филармония мындай мышыгыйлай тургандай эле абалда да. Ушуну оңдош керек, жаңылаш керек. Имаратты жаңылап оңдогондо эл дагы кызыгып, ошонун немесине кирелет да. Анан энди арга жок, айла жок, бар жокто оңдошуп атат, филармонияга ойлошуп койбой атат да. Маданий мекемелердин жетекчилери министрликтин буйругу аркылуу дайындалат. Ошол эле учурда 20 жылдан ашык башкарып отурган маданий мекемелердин жетекчилери
өлкөдө ондоп саналат. Азырынча ишмердүүлүгүн карап чыгып, реформалоо боюнча маселе көтөрүлө элек. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.